26 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган 35 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. 35 учур катталып атат. Бишкек шаарында 12, Ош областында 4, Чүй областында 4, Нарын областында 8 учур жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 3 учур табылып атат. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 4 учур катталып жатат. 35 учурдун ушу 7өсү жанакында сырттан келген деп тастыкталды. Бул 7 завозной болуп атат. Жана 25ден бул жерде контакт болгондордун арасынан лабораториялык жол менен аныктап туруунан табылып атат. Ошол эле учурда айта кетишим керек, дагы эле аябай байланыш контакттар аябай көп болуп атат. Өлкөдө акыркы сутка ичинде 7 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Үсөнбаевдин айтымында Бишкек шаарында 4, Нарын облусунан 3 медкызматкеринин анализинен коронавирус табылды. Ал эми учурда ооруканада жаткандардын 8-инин абалы оор деп бааланууда. Бүгүнкү күнү стационарда 437 биздин бейтап бар. Оор абалда жатканы 8, реанимацияда 4, орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Оорунун белгилери бар. Жана канат тарамдаралык калыбында 352 бейтабыбыз бар. Чыгарылгандардын саны 1015, каза болгондор 16. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда дагы 23 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 20, Нарын областынан 1, жана Жалал Абад областынан 2 бейтап айыгып чыкты. Ошентип республика боюнча бүгүнгө чейин жалпы 1015 бейтабыбыз айыгып ооруканадан чыгарылды. Бүгүн 26 майда Россиянын Москва шаарынан Бишкек шаарына Кыргызстандын 372 жараны учту. Алардын арасында 5 айдан 8 айга чейинки мөөнөттөгү кош бойлуу 319 аял бар. Ал эми 53 аял 2 жашка чейинки балдар менен жолго чыккан. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматы боюнча дарыгерлердин көрсөтмөсү менен 33 кош бойлуу аялга жолго чыгууга уруксаат берилген жок. Бул төрөткө аз калганы менен байланыштуу. Ошондой эле учууга даярданып жаткан айымдардын ичинен экөө 1-2 күн мурун көз жарган. Ушундай эле чартердик каттам менен Бишкекке Индиядан Кыргызстандын 22 жараны келди. Алар Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек Дели маршруту боюнча Индия тарабынан Кыргызстандын жарандарын чыгаруу үчүн уюштурулган чартердик каттам менен алынып келинди. Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөн Райкуль Жапарова Польшадан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта Райкуль Жапаровага карата Бишкектин Акцап райондук жана Бишкек шаардык сотунда сырттан чечим чыгарылып, 2014-жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде Жазык кодексинин кылмыштуу кирешени легалдаштыруу кылмышына катышуу, алдамчылык жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыштарга күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган деп айтылат. Ички иштер министрлиги азыр башкы прокуратура Жапарованы экстрадициялоо маселесин караштырып жаткандыгын билдирди. Жапарова 2007 жылы апрель айында ошол кездеги президенттин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык көл Инвест банкын тартып алган деп айыпталып, 2015 жылы соттолгон. Ошол эле жылы жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган. Жапарова учурда абакта жаткан мурунку депутат Садыр Жапаровдун бир тууганы. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган арызы боюнча экспертизанын корутундусу даяр болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Сыймык Жапыкеевдин социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүсү боюнча лингвистикалык экспертизаны жүргүзүү өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматына дайындалган. Соттук эксперттик кызматы чыгарган лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык Сыймык Жапыкеевдин билдирүүлөрүндө массалык акцияларга, жарандарга карата зомбулук көрсөтүүгө чакыруу, тактап айтканда Жазык кодексинин 264-беренесинин 3-бөлүмүндө бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийүүгө жана массалык башалбандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар көрсөтүлгөн кылмыш белгилери бар экени аныкталган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча кылмыш жасоого тиешеси бар бардык жарандарды тактоо жана аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.
Бишкектин Матросов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол кырсыгынан бир адам каза болду. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Кырсык бүгүн 26 майда эртең менен болгон. Анда Mercedes-Benz, Toyota Ipsu муналар жана мотоцикл кагышып, мотоциклдин айдоочусу окуя болгон жерде көз жумган. Mercedes'тин айдоочусу Бишкек шаардык травматология жана ортопедиялык илимий изилдөө борборуна жаткырылып, абалы орто оор деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында жолдорду оңдоп түзөө иштери жанданып, кайрадан автотыгын пайда болду. Бул тууралуу жарандык активист Аманбол Бабакулов Facebook баракчасына жарыялады. Маалымат Калайык Абдрахманов менен Баялинов көчөлөрүнүн кесилишинде жол тыгын жаралган. Жарандык активист жолдорду оңдоо, калыбына келтирүү иштери карантин учурунда жүргүзүлүшү керек болчу деген пикирин айтып, шаардын мэрине кайрылуу жазады. Мына жол баягы эле жол касмай. Эмне карантин убагында ушуларды касып бүтүрүп койсо болбойт беле. Азыр мынакей бүгүн мына маршруткалар элдер уже жолго чыга баштады. Жол тыгыны дагы деле баягыдай Бишкек шаарындачы. Эми ушуну карантин убагында эле казып бүтүрүп койсо болбойт беле. Мен ушуну Бишкек шаарынын мэриясына да кайрылып айтканбыз. Токтоп коюңуз байке. Пробка кайсы жерден бери болуп атат? Кайсы көчөдөн бери? 5 километр нарыгы деп. 5 километр, Кайсы жерден бери пробка? Ленинградскийден бери пробка. Белгилей кетсек, 25 майдан тарта өлкөдө коомдук транспорттун иши жанданды. Карантин шарттарында автобустарда жана троллейбустарда эл ташууга жана жүрүүгө бир топ талаптар коюлууда. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова быйыл мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация кандай өткөрүлө тургандыгын айтып берди. Анын айтымында 2-июндан 13-июнга чейин мектептерде мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация болуп өтөт. Ар бир мектепте биздин нускамалардын негизинде, биздин буйруктардын негизинде ар бир мектепте ар бир предметке өзүнчө предметтик комиссиялар түзүлөт. Предметтик комиссиялар мектептин көлөмүнө жараша 3 же 5 адамдан турат. Класс жетекчилер, ошол предметтен сабак берген мугалимдер ошол предметтик комиссияга ар бир окуучунун биринчи чейректен баштап жетишкендиктерин, чейректик, жылдык, жарым жылдык бааларын, лабораториялык практикалык иштерин жана кандайдыр бир өзгөчө бир жетишкендиктери тууралуу кыскача маалыматты даярдап ошол предметтик комиссияга киргизет. Предметтик комиссия ар бир предмет боюнча ошол алынган маалыматтардын негизинде, жетишүүсүнүн негизинде жыйынтыктоочу бааны коет. Ошол жыйынтыктоочу баа экзамендик баа болуп эсептелинет. Ал эми жогорку окуу жайлары абитуриенттерди 20-июлдан тарта кабыл алып баштайт. Демек, 20-июлда жогорку окуу жайларына тапшыруунун биринчи этабы башталат. Быйыл атайын программа иштелип чыкты. Ар бир бүтүрүүчү өз үйүндө отуруп эле интернет аркылуу электрондук форматта каалаган жогорку окуу жайына талондорун тапшыра алышат. Эми окуу жайларга кабыл алуу ошондо жогорку окуу жайларга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы керек окуу жайларына 20-июлда башталып калып атат. Ал эми кээ бир окуу жайларыбыз бар, ортоңку окуу жайларыбыз бар, кесиптик. Аларга тестирлөөнүн жыйынтыгы кереги жок дагы окуу жайларыбыз бар. Алар 1-июлдан эле кадимкидей форматта кабыл алууну башташат. Кошумчалай кетсек, быйыл акыркы коңгуроо 30 майда онлайн форматта өтөт. Республика боюнча 59 миңдей окуучу 11-классты бүтүрөт. Анын ичинен 1253 окуучу артыкчылык аттестатына талапкер. 9-классты бүтүрүүчүлөрдүн саны быйыл 104 миңге жакын окуучуну түзөт.